Assalamu alaikum hurmatly koy sүйүүчүлөр, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар? Бүгүн биз силерге таза аугандарды көрсөтүп беребиз, сатылат. Бүгүн учурда биз Чүй облусунун Сокулук айылындабыз, Сокулуктабыз туугандар. Бүгүн биз силерге партия кылып көрсөтөбүз. Таза ауган койлордон 3 партия чыгат, ар бир партияда 6дан кой. Жалпы 18 баш кой. Мына биринчи партия жашыл краска сүйкөлгөн, аркасында бир четтен өзүңүздөр мына көрүп турасыздар, ауган койлор. Бұл партияда қандай қойлар бар? 2-2 тиш қой бар. 2-2 тиш. Анан 4-6 тиш қойлар бар. Бұлар Афганистандан привозной келген, бирок бұл жаққа келіп 2-3 жылдан бері қозысында келген, а? 2 жыл болып тұр шулардың келгенінече. Мына 2 тиш тоқтылар бұл жақтан туылған, 6 тиштер бұл жаққа тоқты болып келген болып қала ошондо туғандар. Сасы Афганистандан привозной бұлар. Мына 6 тиштер. Мына 2 тиштер болсо бұл жақта туылған. Атасы баягы бу кишилердин өзүндө чоң бир ауган кочкор бар болчу. Ургач козулар сон түшкөн. Ушул жерде арасынан экөөсү 2 тиш. Шу 6 тиш кой кандай иштерге жактуу, аз эттүү экен мына. Мына 2 тиш мына экөөчү. Бул 2 тиштер кандай жактуу силерге мына 2 тиштер. Мощный 2 тиштер. Ушулар сатылат экен. Эми кийинкисте көк краска менен чыгат. Кыскасы 3 партияны көрсөтөбүз. Анан оптум сатып алам дегендер эсине чалыңыздар. 50 баш, 60 баш, 40 баш, 20 баш алам дегендер аны жекече сүйлөшөсүздөр, короосунан келесиздер Сокулукка. Эсине чала бериңиздер. Башка суроолор боюнча. Кысасы бул короодо негизи 100дөн ашык кой бар. 3 партияны чыгарат азыр. Бирөөсү да бурак жок, кулактары, баштары таза. Мисалы үчүн мына 2 тиштин неси кем дейсиздер туугандар. Мына 2 тиш мына койду көрдүңүздөр. Сонун койлор. Баалар болса 40 000 сомдон экен. Но партияны аз биз айдап киргизели. Айдап киргизип туруп, кийингилерин чыгарабыз анан кийин туугандар. Бул экинчи партия. Көк краска басылган 6 баш кой. Бул жерден да 4-өсү 6 тиш, 2-өсү 2 тиш. Мына козу менен мына козулар 2 тиштер. 6 тиштер. 4-өсү мына койлор. Баары бир короо кой туугандар. Кандай дейсиздер? Бу койлор жактуу сиздерге? Шу 6-оосу бул жерде дагы. Булар качкан кочкордон. Эмнеге кочкор аралап жүрүп бүтүптүр. Аны эми ал жагын Кудай билет эми. Качпаган проблема эмес. Эми ачыгын айтканда токтулар күчтүү экен. Бул да бая чоң кочкордун кыздары дейт. Мына бою бар, сулуулугу бар. Тетиги токтуда көрдүңүздөр. Карбоноз. Мына олар. Ауган койлор. Энелери привозной. Толук качып бүткөн а кочкордон. Кочкор кошуп жүрдүк да эми, барды качып атат эми. Качып бүткөн да эми. Бирок аралап жүргөн ошондо точно. Аралап жүргөн эми баягы айта албайсың эми. Качып толук качтуу, качпады деп айтыш кыйын да баарыбir көрбөгөндөн кийин. Бирок кочкор жүргөн. Мына шу ауган койлор, булардын да баасы 40 000 сомдон. Булардын ичинде 2 тиш. Мына чекедеги бул экөөсү. Ата козулар сонун. Койлор дагы бири да брак эмес. Бүт ден соолуктары таза койлор экен. Өзүңүздөр кыскасы бир четтен көрдүңүздөр. Эми биз 3-чү партияны чыгарабыз, 3-чү партияга жол беребиз. Бул койлорду айдап жиберели. Каласаңыздар жашыл краска жактыргандар алыңыздар, каласаңыздар муну жактыргандар алыңыздар, кыскасы сүйлөшүпчү. Мына жүндөрү таптаза мына. Шөткө жүн. Эми Кыргызстанга бул адаптация болуп бүткөн койлор. Келгенине 2 жыл болгон экен. Кошула берсин, Эми 3-чү партия чыксын туугандар. Мына 3-чү партия. Бул партияда 2-2 тиш бар экен. 1-4 тиш, 3-6 тиш экен. Булар көк краска, бирок крестик. Мына ондай, крестик. Бүт баарында крестиктер. 4 тиш мына ол окшойт карбоноз. Бу ушул окшойт мына 4 тиш. А так мына точно 2 тиш мына. Өтө сонун түшкөн мына 2 тиштери. Эгер кааласаңыздар тишин дагы көрсөңүздөр болот. Мына ушу койлор. Бир короо кой. Мына ушу партия, бул партиянын өзгөчөлүгү
Bir 4 diş var плюс. И бар сетлары сап-сары екен мына партияч. Ана мынау тоқты, мынау тоқты өте күшті тоқты. Мынау тоқты да өте күшті. Мына 3-ші партияда мынау тоқты да басып кетіп жатқан көрдіңіздер. Ана мынау тоқты. Өте екеуісі өте күшті. И плюс бұларда бар мындай жалтыраған жүнді қойлар екен. Мына 4 диші ұқсайды, қайсын айттым жана, ушу 4 диші ұқсайды меніңше. Мынау чоң, чекеде чоң. Қыш. Мұның бағасы да 40 000 сом екен. Қысқасы қайсын жақтырсаңыздар, 3 партияда мынау ушул қайсын жақтырсаң алыңыздар, қаласаңыздар барыны башында айтып өттім. Егер көп сандағы қой керек болса, жашыны өзіңіздер сүйлөшөсүздөр, менен жекече сүйлөшсөңүздөр болот. Ал жагы өзүнчө. Бул короодо башынан айттым 100дөн ашык кой бар. Кызыккандар болсо, ээсине чалып кошумча маалымат алсаңыздар болот. Кыскасы биз сиздерге мына көрсөттүк. Бир четтен көрсөттүк мына ушу койлорду. Кандай дейсиздер? Жактуу сиздерге. Куш. Машалла. Мына. Көрдүңүздөр, сонун койлор. Кошо берсин эми койлорго. Өтө сонун. Мына ушу койлордун козулары, эркек козулары. Эркек коз алам дегендер болсо, байланышыңыздар. Бир кол козу бар экен. Колду козусу. Колго үйрөтүлгөн. Атак мына жерде bir kança baş var eкен, bir 20 başтай бар окшойт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эркек козулар, ауган коз уруктук алам десеңиздер, мына басып кетти бирөөсү. Мынау коз бар экен, мынау козу. Мына ушул мына мени карады бул. И бул бар экен, алам дегендер болсо. Яна мынау козу өтө мощный мына. Чекеде кеткен козу. Ну, более кеч туулган козулар окшойт булар. Майский. Мына көрүп турасыздар, мына козулар. Атак сонун козулар. Мына козу бар экен. Жаш экен, өтө жаш, кийинки жылга жарайт. Бул бар экен. Мен көзүмө көрүнгөндөрдөн да. Ар ким өзгө жаккандай алат. Атак мына козу эң мощный экен мына. Мына розовый болуп басып кеткен. Мына козу. Бұл жанындағы козу. Ну, өзүңүздөр көрөсүздөр. Мына козуларда ояга келгенде сонун болуп чоңоюшу мүмкүн. Кеч туулган козулар экен да. Бул жана короз козу. Короодогу эң гарбаносы. Экстерьери мындай, төшүштөрү мощный. Ну, кеч туулган да бул, Майдан кийинкилерде майда туулгандар. Майдан кийинки туулгандар. Куйругу тартылма. Şu kozu zever eken de bunun içindeç. Svеттагы молочный кой жүрөр. Мына короздой жүрөт экен бул коз. Башын тик көтөрүп. Шеп булар тандамай канча болуп калат? Эгер мен алып коеюн азыр десечи. 20дан 35ке чейин деп атабыз. 20 35ке чейин уруктуктар, Уруктук козулар 20дан 35ке чейин. Бул кол козу. Шуну бирөөңүздөр алып коюңуздар, колго үйрөтүлгөн коз экен. Мына корозча. Ар бир куйынча. Сиз мына айдаңыз да, мен чурултуп карайын. Чурултуп бияка. Мына кол козу мына болуп экен. Ушу короого келип эми алган козулардан алып көрүңүздөр мына. Базардан алганча короодон алсын дейт го. Арып келип калды? Так. Мына дагы бир параметр козу. Ну, алганын параметри боюнча өтө сонун козу, башы бар, кулагы бар, мойну узун, белүү, жүн щетка, куйругу орто куйрук, мындайча айтканда, баягы спушенный эмес, приспушенный. Ну, семирсе тартылат, арыктаса түшө турган куйруктан да бул. Болуп коюп жүрөбүз. Мына бир козу вариант. Сасы өзүңүздөр карап көрө бересиздер. Şu korodan satıla turganlarını gösterdik. Sizlerge buyursun mal.